Namazdın sırları. Namaz, sacda, cemaat jana başka bölümlerinin bağlılığı tuuralı. Azandın soğuptuğuluğu. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Azançının ünün uqqan adamzat, jin jana bardıq nerse kıyamat günün anın paydasına kübölükке ötüşet. Allah'a çakırıp, özdörü da жақшы işleri жасаған adamdan жақшы sözdü kim бар деген аяттın tafsirinde бұл аяттın azançılar tuuralı düşürülgönü aytılады. Namazdın ululuğu. Kur'an Karim'de mınдай деп aytılады. Albatta, namaz mumundарға belgilenген уақыттарды атқаруға парыз қылынған. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 5 вақыт намазды Алла пенделеріне парыз қылған. Ал намаздарды ережесі менен кемчиликсиз орындатқан пендени бейишке киргизүүгө Алла Тааланын убадасы бар. Намаздарды талаптагыдай окуган адамдарга Алланын убадасы жок. Кааласа аны азаптайт, кааласа бейишке киргизет деди. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 5 вақыт намаз күнүгө 5 ирет чөмүлүп жуунчу бириңердин эшигинин алдында шаркырап агып турган дарыяга окшойт. Ал адамдын денесинде эч кир калабы деп сурады. Жок, эч нерсе калбайт дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям суу кирди кетиргенде эле 5 вакыт намазда күнөөлөрдү кетирет деди. Дагы бир хадисте мындай деп айтылат. 5 вакыт намаз чоң күнөөлөрдөн оолак болуу шарты менен күнөөлөрдүн кечирилишине ортомчу болот. Абу Хурайра радиаллаху анху ким жакшылап дарат алып намазга жөнөсө, намазда тургандай эсептелет. Анын бир арышына сооп жазылса, экинчи арышы менен күнөөсү жоюлат. Азанды уккан киши кечикпеши керек. Сообу эң көптөрүңөр, үйү эң алыс болгонуңар. Эмнеге эй Абу Хурайра деп сурашканда, арыш көп болгону үчүн деди. Жамаат менен окулган намаздын сооптуулугу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жамаат менен окулган намаз жалгыз окулган намаздан 27 эсе жакшы деди. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир адамдардын намазга келбегенин көрүп мындай деген. Башка бирөөнү имамдыкка калтырып, анан жамаатка келбегендердин үйүн өрттөйүн деп ойлодум. Саид бин Мусайяб мындай дейт. 20 жылдан бери мен мечитте болгонумда азан айтылат. Мухаммед бин Васи мындай дейт. Бул дүйнөдө 3 нерсени чын дилден тилейм. Асы, жаза тайганымда бутума тургузар бир тууган. Бысы, адал ырыскы. Высы, жамаат менен окулуп, жаңылыштыктарымды кечирткен жана сообу мага жазылган намаз. Айтууга караганда Абу Убайда бин Жаррах бир жолу жамаатка имам болуп, намаздан кийин мындай деген. Шайтан башымды айландырып, өзүмү жамааттан өзгөчө көрө баштадым. Мына ушул себептен өмүр бою имамдык кылбаштыкка сөз бердим. Хасан Басри алымдар менен бат-бат жолугушуп турбаган, имамдын артында намаз окуагыла деп айткан эле. Хатам Асан мындай дейт. Жамаат намазга жетише албай калганым үчүн Абу Исхак аль-Бухари гана көңүл айтты. Эгер бир балам өлсө, эң азында 10.000 киши көңүл айтып келмек. Мунун себеби адамдар динге келген балелердин дүйнө балесине салыштырмалуу жеңил кабыл алынгандыгы. Ибн Аббас радиаллаху анху азанчынын үнүн угуп туруп, жооп кылбаган адам жакшылыкты каалабайт, ага да жакшылык кааланбайт деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Алгачкы такбирден кечикпей 40 вакыт намазды жамаат менен окуган адамды Алла Таала 200-дүүлүктөн жана тозок отунан куткарат. Айтууга караганда кыямат күнү жүздөрү эң жарык жылдыздан да жарык бир коом махшар майданына келет. Периштелер бул бактылуу адамдардан силерди бул жакшылыкка жеткирген кайсыл ишиңер эле деп сурашканда, биз азанды укканда дароо дарат алып, намазга чуркачыбыз. Эч бир иш бизди андан токтотуп кала албайт эле деген жооп болот. Анан жүздөрү айдай жарккан бир топ адамдар келет. Алар периштелердин жогоркудай суроосуна биз намаз убагы кире электе дарат алчубуз деп жооп беришет. Жүздөрү күндөй жаркылдаган 3-чү топ болсо суроого биз азанды мечитте укчубуз деген жоопту айтышат. Дагы бир риваят боюнча сахабалардын бири жамаат намазынын
алғашқы такбиринен кечигип қалса, 3 күн бойы өзіне өзі көңіл айтчу. Егер жамаат намаздан толығы менен кечигип қалса, 7 күн өзіне өзі көңіл айтчу екен. Сажда. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пендени Аллаға жақындатуда анын жашыруун кылган саждаларынан өткөн нерсе жок деп айткан. Дагы бир хадисте мындай деп айтылат. Мусулман Аллаға сажда кылганда, Алла Таала анын бир күнөөсүн кечирет жана аны бир даража жогору көтөрөт. Айтуга караганда пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам бир адам келип, "О Алла элчиси, Аллаға дуа кыл. Мени сен шапаат кыла тургандардан кылсын жана бейиште сага коңшу болушумду насип этсин" дегенде, Алла элчиси сен да көп сажда кылуу менен мага жардамчы бол деди. Пенденин Аллаға эң жакын болгон абалы саждадагы абалы деп айтылган. Алла Тааланын төмөндөгү сөзүнүн мааниси сажда кыл жакында. Алардын белгиси маңдайларындагы сажданын изи деген аяты тууралуу. Саждада жүздөрүнүн жерге тийген бөлүгү деп айтылат. Дагы бирөөлөрдүн айтуусу боюнча бул корккондуктун нуру иштен сыртка жүрөктөн жүздөргө чыгып жаркырайт. Кээ бирөөлөр кыямат күнү дарат изи белги катары жаркыраган нур деп айтышат. Мына ушул акыркы айтылган сөз туура. Али бин Абдулла бин Аббастын ар күнү 1000 жолу сажда кылганы айтылат жана аны саджат, көп сажда кылуучу деп аташчу. Абу Хурайра радиаллаху анху пенденин Аллаға эң жакын учуру саждадагы учуру, сажда абалында көп дуа кылгыла деген. Намазды жандуу кармаган купуя маанилер. Бул маанилер тууралуу көп айтылган, бирок аларды 6 сөзгө топтосок болот. Алар: биринчиси, окуган нерсеси тууралуу ойлонуу, ошону менен гана алек болуу, башка нерселерге көңүл бурбоо, окулган Куран аяттарына дили менен берилүү. Ошондойча билгендериң, сөзүң, иш-аракетиң жана ойлогон оюң бир бүтүнгө айланат. Экинчи, окуганын түшүнүү. Адам намаз учурунда кээ-бир өтө терең маанилерди түшүнөт жана бул маанилер башка учурда кишинин оюна да келбеши мүмкүн. Ушул жагынан алып караганда намаз уяттуу жана жаман нерселерден тосот. Үчүнчү, түшүнгөн нерсесин урматтоо. Төртүнчү, урматтап коркуу. Бешинчи, үмүт кылуу. Пенде кетирген кемчиликтери үчүн анын акыбетинен корккондой эле окуган намазы менен Алла Тааланын сообунан үмүт кылууга тийиш. Алтынчы, уялуу, кетирген кемчиликтерди түшүнүүдөн келип чыгат. Жума күнү ыйык күн. Алла Таала ислам динин ушул күн менен улуу кылып кооздогон. Ошондой эле бул күндү бүтүндөй үммөттөрдүн арасынан мусулмандарга гана насип кылган. Куран Каримде мындай деп айтылат: "О имандуулар, жума күнү намазга чакырылганыңарда дароо Алланы эстөөгө шашылгыла жана соода сатыкты таштагыла. Эгер билсеңер, бул силер үчүн дагы жакшыраак." Алла Таала ушул буйругу менен ошол учурда пендени жума намаздан калтырган бардык иштерди арам кылган. Бир хадисте мындай деп айтылат: "Себепсиз 3 жума намазды калтырган адамдын жүрөгүнө Алла Таала мөөр басат." Анас радиаллаху анху пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте мындай деп айтканын риваят кылат: "Жума күнү саламаттыкта өтсө, аптанын башка күндөрү да саламаттыкта өтөт." Кабул ахбар: Алла Таала шаарлардан Меккени, айлардан Рамазанды, күндөрдөн жуманы жана түндөрдөн Кадыр түндү улуу кылган деп айтат. Жума күнү дини илим сабактарына катышуу. Эрте менен же дигерден кийин илим мажлистерине катышкан жакшы. Бирок сөзүндө жакшылык болбогон уламышчыларга кулак салбаган оң. Ахиретке барчы жолоочу куттуу учурга жакшы иштерин туура келтириши үчүн жума күнүн жакшы иштер менен өткөргөнү абзел. Куттуу учур. Жума күнүндөгү куттуу вакытты жакшы көрүнүштө күтүү керек. Бир хадисте жума күнүндө жакшы бир учур бар. Ушул учурда дуа кылган мусулманга Алла Таала каалаганын берет дейт. Бул купуя убакыт тууралуу күн чыгып жатканда
түшкө жакын азан учуру имам хутбаны баштаганда, намаз окуп жатканда, дигер убактысынын аягында, күн батаарда деген түрдүү жоромолдор бар. Азирети Фатима радиаллаху анха күн батар мезгилин күтүп, кызматчысы күн батып бараткандыгы тууралуу кабар бергенде дуа кылып, Алладан кечирим тилечүү жана дуа кабыл боло турган куттуу учур ошол учур экендигин пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам уккандыгын айтчу. Кээ бир алымдар кадын түн жакшырылгандай эле жума күнү толугу менен ибадат кылынсын деп жума күнүндөгү куттуу убакытты да белгисиз кылган. Качан экенин эч ким билбейт дешкен. Пайгамбарга салават. Жума күнү пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам көп салават айтууда жакшы кабыл алынган иштерден. Пайгамбарыбыз бир ыйык хадисинде ким жума күнү мага 80 салават айтса, Алла Таала анын 80 жылдык күнөөсүн кечирет деген. Кандай салават айтуу керек? Аллахумма солли аля Мухаммад абдика ва набийка ва расулика набил умми деп айтуу менен бирөөнү аткарган болосуң. Кыскасы, салават деген сөз кошулган бардык дуаны ташаххудда окулган салаватты да окуса болот. Биздин оюбуз боюнча эң жакшы салават намазда окулган салават. Анткени андан да улуусу болсо намазда окулмак. Кахф сүрөсүн окуу. Жуманын түнү же күндүзү Куран окуу керек. Айрыкча Кахф сүрөсүн калтырбай окуп жүргөн жакшы. Ибн Аббастан жана Абу Хурайрадан төмөндөгүдөй риваят болот. Жума күнү кечинде же күндүзү ким Кахф сүрөсүн окуса, ага окуган жеринен те Меккеге чейинки аралыкты жаркта турган нур берилет. Келерки жумага чейин ал гана эмес, 3 күндөн ашык күнөөлөрү кечирилип турат. 70 000 периште таң атканча анын күнөөлөрүнүн кечирилишин тилейт. Кайгы капа, ала оорулары жана даджалдын азгырыгынан корголот. Колдон келсе жума күнү 24 сааттын ичинде Куранды бир катмы кылган жакшы. Катымны багымдат же шам намазында же жуманын азаны менен кооматынын ортосунда аяктаган абзел. Анткени мында көп жакшылык бар. Алланын ибадаткөй пенделери жума күнү Ихлас сүрөсүн 1000 жолу окуу жакшы деп эсептешкен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч бир намазга сүрөлөрдү белгилеп алчу эмес, бирок жума күнү шам намазында Ихлас жана Кафирун сүрөлөрүн, куптан намазында жума жана Мунафикун сүрөлөрүн окучу. Дагы бир риваят боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жума намазынын парызында жума жана Мунафикун сүрөлөрүн окучу экен. Садака берүү. Айрыкча жума күнү садака берүү мустахаб. Анткени сообу 2 есе болот. Бирок имам хутба окуп жатканда сүйлөшүү макрух болгондуктан бул учурда сураган адамга бербейт. Кабыл ахбар мындай дейт: ким жуманы окуп анан 2 түрдүү нерседен садака берип, артынан руку, сажда жана башка шарттарын толук аткаруу менен 2 рекет намаз окуса жана Аллахумма инни салюка бисмика бисмиллахир-рахманир-рахим ва би исмика аллази ла илаха илля ва ла тахузуху сината ва ла наум дегенден кийин Алладан эмне тилесе берет. Уақытқа эмес кээ бир себептерге байланыштуу окулган нафил намаздар. Ай тутулганда хусуф жана күн тутулганда кусуф окулчу намаз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: күн менен ай Алланын бардыгына далил болгон 2 белги жана алар бирөөнүн өлүмү же төрөлгөндүгү үчүн тутулбайт. Ошондуктан күн менен айдын тутулганын көрсөңөр, дароо Алланы зикир кылып, намаз окууга шашылгыла жана жаратканга жалбаргыла. Жамгыр тилөө намазы. Өзөндөр соолуп, жамгыр жаабай кургакчылык болгондо имам оболо элди 3 күн ораза кармоого чакырат. Ошону менен бирге ар ким колдон келишинче садака берип, зордук зомбулук менен тартылып алынган мал-мүлк бар болсо, аны ээсине кайтарып берип, күнөөлөрүнө тооба келтириши керек. Ушулар аткарылгандан кийин 4-күнү күнү имам башчы эл менен кары картаңдар, аял балдар чогулуп, жыртык жамак кийимдер менен талаага чыгышат. Үй жандыктары да адамдар сыяктуу эле жамгыр сууга муктаж болгондуктан аларды да талаага айдап чыгуу керек.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейді: егер емчектегі балдар, белі бүкірейген қарлар жана жайылған мал жандықтар болбосо, башыңарға бале жамап, елдер кең майданға чоғылғанда ассалату жамия деп чақырылады. Имам жамаат менен айттағыдай 2 рекет намаз оқып, артынан 2 құтпа қылады. 2 құтпаның ортасында бір азға отырып, анан ордынан тұрады. Даараттан кейін оқылчы намаз. Даарат алғандан кейін 2 рекет намаз оқу мустахаб. Анткени даарат алуу Аллага жакындатуучу ибадат. Үйгө киргенде жана үйдөн чыкканда оқылчы намаз. Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам төмөндөгү хадисин риваят кылат. Үйүңөн чыгарда 2 рекет намаз оқу. Бул сени чыгышың жаман болушунан сактайт. Үйүңө киргенде 2 рекет намаз оқу. Бул сени киришиң жаман болушунан сактайт. Истихара намазы. Кандай аяктары белгисиз бир ишти кылып кылбоо тууралуу 2 анчы ойду кылган учур үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөнкүлөрдү сунуштайт. 2 рекет намаз окуп, 1 рекеттин Фатиха сүрөсүнөн кийин Кафирун сүрөсүн, 2 рекеттин Фатихасынан кийин Ихлас сүрөсүн окуу керек. Намазды бүтүргөндөн кийин мындай деп да дуа кылынат: О жараткан Алла, сен билгениң үчүн иштин жакшылык белгисин сенден тилеймин. Күч кудретиңе сүйөнүп, сенден кубат, кайрат сураймын. Жакшылыкка жетишимди сенин эбегейсиз берешендик кайрымдуулугуңан суранам. Анткени баардык нерсеге сенин кудретиң жетет. Менин колумдан эч нерсе келбейт. Сен баарын билесиң, мен билбеймин. Көмүскө ааламдын сырларын билген жалгыз өзүңсүң. О жараткан Алла, ушул иш менин диниме, жашоомо, ишимдин оң болуусуна, же дүйнө акыретиме пайдалуу болсо, муну мага насип кыл жана оңтойлуу кыла көр. Анан мага ушунун берекесин бере көр. Эгерде ушул иш менин диниме, жашоомо, ишимдин акыркы аягында, же дүйнө акыретиме зыяндуу болсо, муну менден алыс кыла көр. Мени да мындайга туш кылба. Жан дүйнөмдөн аны алыс кыл жана мага кандай болсо да жакшылыкты насип кыла көр. Ошону менен менин ыраазы кылышыңды суранам. Ушул дуаны айткандан кийин тилегинен сурасын. Бул баян Имам Газзалинин Ихя Улумуддин китебинен алынды. Китепти которгон Канатбек Аманбаев. Аудиолаштырган Икро Медиа каналы. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро Медиа каналыбызга катталыңыздар.